Түштүк Кореядагы Hyundai заводу Кыргызстанга курулабы. Парламент төрагасы өлкөгө өндүрүштүн филиалын ачууну сунуштады. Айылдардын санын эмес, сапатын жакшыртуу демилгеси. Айыл макамын алган конуштар. Эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер, ымыркайларды эмдөөнүн оң терс жактары. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Корея Республикасындагы расмий иш сапарын алкагында Соннам шаарындагы Mirror Systems компаниясынын технологиялары менен таанышты. 1999 жылы түптөлгөн компаниянын учурдагы президенти Чон Джин Боктун айтымында ишканада шайлоо жараяндарына керектүү заманбап жабдуулар жана шаймандар жасалат. Тагыраагы компания шайлоо бюллетендерин, баракчаларды жана жалпы идентификация карталарды даярдоочу заманбап принтерлерди чыгарат. Муну менен катар мөөнөтүнөн мурда добуш берүүгө, жогорку ылдамдыкта бюллетендерди саноого жана сорттоого керектүү долбоорлорду ишке ашырат. Алар Кыргызстан баштаган дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө колдонулуп келет. Компаниянын президенти менен баарлашуу учурунда Нурланбек Шакиев Корея Республикасы Кыргызстандагы шайлоо жараяндарын реформалоого чоң салымын кошуп, 2015 жылдан бери добуш берүү өнөктүктөрүн техникалык жактан колдоп келе жаткандыгын эске салды. Биз шайлоолорубуздун ачык айкын жана акыйкат өтүшүн камсыздаган Mirror Systems компаниясынын жабдууларына жогору баа беребиз. Андыктан калыптанган кызматташтыкты кеңейтип, жаңы чыгарылган акыркы технологияларды келечекте өтүүчү шайлоолорубузда да колдонууга кызыктарбыз, деди төрага. Жолугушуунун жүрүшүндө компанияда эмгектенген кыргызстандык адис Тилек Шыгай депутаттарга шайлоого керектүү жабдуулардын иштөө процесстерин көрсөтүп берди. Кыргызстан менен Кореянын алакасын арттырууда эл аралык кызматташтык агенттигинин салымы чоң. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев аталган агенттиктин президентинин милдетин аткаруучу Ли Юн Йонг менен жолугушууда билдирди. Кыргызстанда агенттиктин колдоосу менен электрондук өкмөттү түзүүгө жана санариптештирүүгө багытталган түндүк долбоору, экологиялык жактан таза айыл чарба продукциясын өндүрүүгө арналган Менин айылым аймактык өнөктүгү ийгиликтүү ишке ашты. Андан тышкары тиешелүү программанын негизинде Кыргызстандын мамлекеттик мекемелеринде эмгектенген жүздөгөн кызматкерлер Кореяда тажрыйбадан өтүп билим алышууда. Ошондой эле КОИКа тарабынан бардык багыттар боюнча системалуу жардамдар көрсөтүлүп жатканын айткан Нурланбек Шакиев 2024 жылга карата жашыл экономика, экология, айыл чарба, саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздоо жана коопсуздук тармактарына тиешелүү дагы 34 долбоор боюнча кызматташуу сунушталганын белгиледи. Сүйлөшүүдө КОИКа агенттиги да бардык багыттары боюнча алакаларды арттырууга кызыктар экендиги белгилүү болду. Жолугушуу соңунда жогорку кеңешти санариптештирүүгө багытталган долбоор боюнча протоколдук макулдашууга кол коюлду. Hyundai Motor Company Түштүк Кореядагы дүйнөгө белгилүү ири автоунаа өндүрүүчү компания болуп эсептелет. Анда автоунаалардан тышкары поезддер, аскердик техникалар жана түрдүү өндүрүштүк жабдуулар чыгарылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттык делегация Кореядагы иш сапарын алкагында Hyundai Motor Company өнөр жай ишканасынын Асан шаарындагы заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Өндүрүштүн жүрүшү менен тааныштырган Асан шаарындагы заводунун улук вице-президенти Ли Ки Со Hyundai Motor Company суутекти үнөмдүү энергия булагына айлантуу аркылуу глобалдык коомдун таза энергияга өтүүсүнө көмөктөшүү жаатында алгылыктуу аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Төрага Нурланбек Шакиев компаниянын Бишкектеги борбору ийгиликтүү иштеп жатканын эске салып, Корея Республикасында чыгарылган унаалар сапаттуулугу жана баасынын ыңгайлуулугу менен Кыргызстанда чоң суроо талапка ээ экендигин билдирди. Муну менен катар компаниянын филиалдарынын бирин Кыргызстандын аймагында ачып, завод куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууга чакырды. Компаниянын өкүлү Ли Ки Со айтылган сунуштардын маанилүүлүгүн билдирип, тийиштүү жумуштарды алып барышарын кошумчалады.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө макамы аныктала элек 122 конуш бар. Бул тууралуу жогорку кеңеште маалымат берип жатып, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун ордун басары Мурат Байдылдаев билдирди. Жыйында 15 калктуу конушту айыл категориясына өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланып, эл өкүлдөрү айылдардын санына эмес, сапатына көңүл бурууга чакырды. Жалпысынан өлкөдө 1981 айыл болсо, баарынын шарт жагдайы жеткиликтүү эмес. Суу, жер тилкеси тартыш, социалдык көйгөйлөрү чечилбеген, жашоочулардын шарты төмөн болгон айылдар да көп. Талкуунун жүрүшү тууралуу Тазагүл Эмилбекова токтолот. Экинчи окууда парламентте талкууланган конуштарга айыл макамын берүү долбоорунда Баткен, Жалал Абад, Ош жана Ысык көл облустарынын аймактарындагы 15 конуштун маселеси каралды. Айыл категориясына өткөрүүдө адегенде эле алардын санын көбөйтүү менен алектенбей, эң негизгиси сапатына көңүл буруу зарылдыгы айтылды. Анткени бүгүнкү күндө көпчүлүк айылдарда жеткиликтүү шарт жок экени талашсыз. Социалдык көйгөйлөр арбын, элдин жашоо шартына ылайык мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн эмес. Бир канча айылдарда бар, бала бакча жок, мектеп алыс. Эми жаш балдар 1-2, 3 класска чейин бир канча километр узакка барышат, жамгырда, нөшөрлөгөн жамгырда, ызгардуу кышта. Ошого жакшы шарттарды өзгөртүш керек да, ошого мен сиздерден сурап жатам да, кандай иш чара алып барып жатасыздар сиздерчи? Кандай алдыда пландарыңыздар бар? Накыл мындай кыска эле айтып кеткенде, мурунку быйыл ошо Семей Лундон аркылуу, Южный Корея аркылуу түштүктө Ош менен Баткен областында 30 айылда жумуштар жүрдү, чоң суммага. Ошол сиз айтып кеткен эле соц объектилер, таза суу, ошол проект аркылуу болду. Азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол эки областтан пилоттук болгондон кийин калган областка деле ошону тараталып деп туруп, биздин жетекчилик ошо Кореяга барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди. Кыргызстан боюнча 1981 айыл болсо, арасында жоголуп кеткендери да бар. Тактап айтканда, ар кандай себептерден эли башка жакка көчүрүлүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин макамы сакталып турат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 122 калктуу конуштун макамы бар. Андан тышкары өлкө боюнча 400ден ашык дачалык шериктештик бар. Жыйындын жүрүшүндө айыл макамы жок дачалардын тагдыры туурасында да кеп козголду. Бишкектин тегерегинде эмне ошо Сокул тараптолоо, башка жерлерде айдоо жерлерин, сугат жерлерин кээ бир акчалуулар сатып алып, гектарлап сатып алып, сотуктап бөлүп сатып атпайбы ошолордун баарычы. Эртең күнү ошолордун баарын азыр мыйзамдаштырып беребиз. Андан караганда тигилер, дачада жашагандар баардык ошо баягы мындайча айтканда даяр да, китеби бар, кыз китеби бар. Керектүү баягы өздөрүнө суу, жол, светтин баарын кылып алган. Ушул жагына бир өзүңүздөр жардам берип койсоңуздар ошону карап туруп. Көп кайрылышат ошо боюнча. Бул бүт участкалар, дачалык шериктештер биринчи очередь трансформациядан өтүш керек. Анан госстройдун сниптерине жооп бербейт экен, бирок бүгүнкү күндө ошол межведомственный группа түзүлүп, жаңы шаардын тегерегинде земельный амнистия Сокулукта Аламединде болуп атпайбы? Ошол жерде карап көрүп туруп, ошол жер мунапыстык, ошо жер амнистия аркылуу ошону өткөрсө болот экен. Айыл макамын берсе болот экен. Буга чейин жол жок болчу. Ал эми депутат Камила Талиева Лейлек районундагы жаштык калктуу конушу өңдүү, көп эл жашаган аймактарга айыл макамын берүү маселесин көтөрүп, бул жаатта инвентаризациялоо жүргүзүү керектигин кошумчалады. Ошол Жаңжыр айыл өкмөтүндө 3000ден ашуун калкы бар, бирок айыл статусун ала албай, алар борбордук айылына катталып, жанагындай баягы каттоо маселесинде, медициналык билим берүүдө көмөк алуу маселелеринде абдан кыйналып жүргөн айылдарды атадым эле иш жүрүп атат. Ушуну мындан кийин дагы мен мындай тийиштүү министрлик, агенттик тез арада айыл статусун мындай албаган айылдарды, ушул жаштык айылындай, биздин айылындагыдай айылдарды Лейлек районундагы. Ушу бир дагы бир мындай бир жана бул жерде коллегалар айтып өттү, бир ревизия кылсаңыздар да. Жыйынтыгында 15 калктуу конушту айыл категориясына өткөрүү мыйзам долбооруна добуш берилип, экинчи окууда кабыл алынды. Тизмеге Баткен облусунун 3, Жалал Абад облусунун 6, Ош облусунун 6, Ысык көл облусунун 1 айылы калктуу конуштарга кирди. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гөлбаев, New TV.
Жогорку кеңеште бүгүн Нарын облусунун Кочкор районунун Кош Дөбө айыл аймагын, Ош жана Талас облустарынын айрым айылдардын жана Талас облусундагы Кара Буура районунун кайра атоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3-чү окууда каралып колдоо тапты. Айта кетсек, аталган мыйзамга ылайык мындан ары Таластагы Кара Буура району, Чыңгыз Айтматов району, Кочкор районундагы Кош Дөбө айыл аймагы, Ормон Хан айыл аймагы, Ноокат районундагы Борбаш айыл аймагы, Кайрагач айылы жана Кара Буура районундагы Чимкент айылы, Чолпонбай айылы деп атоо сунушталган. Кыргызстанда кишини бычактап чет мамлекетке качып кеткен жаран Испаниядан Бишкекке алып келинди. Бул туурасында башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Ведомствонун оор кылмыш жасагандыгы боюнча издөөдө жүргөн айыпкерди экстрадициялоо тууралуу суроо талабын Испаниянын юстиция министрлиги канааттандырган. 2021 жылы айыпталуучу жаранды бычактап ден соолугуна оор зыян келтирип өлкөдөн качып кеткен. Ага эл аралык издөө жарыяланып, Испаниянын Мадрид шаарында кармалган. Баш прокуратуранын тапшырмасы менен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аны 22 февралда Бишкекке алып келди деп айтылган маалыматта. Бишкекте опузалап акча талап кылууга шектөөлөр кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. 2023 жылдын февраль айында 39 жаштагы жаран ички иштер органдарына Бишкек шаарынын Туңгуч Кичи районунан күч колдонуу менен коркутуп акча талап кылган белгисиз адамдарга карата чара көрүүнү өтүнүп кайрылган. Ага кол салгандар өздөрүн кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүбүз деп тааныштырып, күч колдонуп 4000 АКШ долларын талап кылышкан. Бул факты боюнча Бишкектин Октябрь районундагы Ички иштер башкармалыгында кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен иш козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында кармалган шектүүлөрдөн мурда белгиленген 25 000 сом акча каражаты табылып алынган. Алар мурда оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган Нарын жана Жалал Абад облусунун 30-32 жаштагы жарандары экендиги аныкталган. Учурда аталган кылмыш иш боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Бишкектин Ленин районунда мурдагы номер 47 колониянын ордуна парк куруу демилгесин көтөрүп жаткан экологиялык уюмдар бул райондун аймагынын 1% гана парктар жана бакчалар ээлей турганын аныктап чыгышты. Бул шаар боюнча эң начар көрсөткүч экенин белгилеген Арча демилгеси коомдук фондунун маалыматына караганда, район калкынын 74% бак тарак арасында сейилдөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Аталган маселеге байланыштуу фонд 3 мартта шаар кана эмне үчүн колониянын ордуна парк керек деген темада талкуу уюштурганын жатат. Ага шаар башкармалыгынын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү тургундардын өкүлдөрү чакырылды. Эксперттер эгер колониянын ордуна кичи район курула турган болсо, кайсы санитардык нормалар бузуларын айтып беришери кабарланды. Ал жерге 10 000 батирлик кичи район куруу пландалып жатканын, максат батир ала албай жүргөн кыргызстандыктарга жеткиликтүү ипотекалык насыя берүү экенин өкмөт былтыр сентябрда билдирген. Жердин жалпы аянты 8,5 гектар. Соңку жылдары Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткандардын саны өсүүдө. Республикалык эмдөө борборунун маалыматы боюнча 2022 жылы 2 жашка чейинки балдардын 90%га жакыны эмдөөдөн өткөн. Бул белгиленген индикатордан 5%га аз дегенди билдирет. Ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартуусуна эмне себеп болууда? Жаңы төрөлгөн ымыркайды эмдөөдүн оң жана терс жактары туурасында кесиптешим Акылай Маратова айтып берет. Статистика боюнча 2022 жылы 12 000ге чейин эмдөөдөн баш тарткан учур катталса, анын 80% жаңы төрөлгөн ымыркайдан 6 жашка чейинки балдар түзөт. Бул белгиленген индикатордан 5%га аз дегенди билдирет. Эмдөөнүн пайызынын төмөндөп кетишин адистер 2020-21 жылдары орун алган пандемия менен байланыштырышат. Ошол эле учурда ата-энелер баланы эмдөө туурасында терс маалыматты карманганы да себеп. Деген менен баланы эмдөө ата-эненин уруксаты менен жасалгандыктан, бала кийин кандай
коркунучтуу ооруларга туушугарын кабылдабаган учурлар орун алып келгени жашыруун эмес. Ата энелердин күмөн саноосу пандемиядан кийин да күчөп, ушундай бир проценттерибиз алар мурун 20% болуп турса, алардын пайызы 30%га чейин өстү да. Бирок тилекке каршы мына 22-жылдын жыйынтыгы менен биз мурун 4000, 6000, ушундай 8000ге чейин баш тартуу учурларды каттап келсек, бүгүнкү күндө бул жарандарыбыздын саны, балдарыбыздын саны ушу 10.000ден ашып атат да. 12 ушундай миңге 22-жылдын жыйынтыгы менен чыктык. Мындан улам эмдөө борбору пайызды жогорулатуу аракети көрүлүп жатканын белгиледи. Ар бир эмдөө акысыз болгону менен кээ бир ата-энелер вакцина сапатсыз деген жүйө келтирсе, айрымдары диний көз караштан улам макул болбоодон карманышат. Айта кетсек, өкмөттөн калкты эмдөө үчүн жылына 100 миллион сомго чейин каражат бөлүнөт. Мындан сырткары гуманитардык жардам да келип турат. Ата-энелерди чакырат элем. Азыр аябай ойлонуп, анткени мына кызамык дагы келип атат, Россияда эмне болуп атат, ушул эле Турцияларда ошо учурлар катталып атат, көбүнчө Россияда катталып атат. Анан бизде внутренний внешний миграция деген бар, ал балдарыбыз баягы мигрирующий население бар да, анан бизге да ошондой завоз болушу мүмкүн. Ошо кооптуу, анан шал оорусу мына Тажикстанда былтыр дагы 6 учур катталган, шал оорусу да катталып, аякта да чрезвычайный ситуация болгон. Биз бүт аракеттин баарын ошо оорулар чыгып кетпесин деп, ошо пайызыбызды көтөрөлү деп, почищающий деп коебуз, наверстывающий деп коебуз. Ошондой эмдөө компанияларында жүргүзүп атабыз. Бала төрөлгөндөн тарта 56 жашка чейин ар бир 10 жылда эмделиши керек. Учурда жогорку жаштагылардын вакцина алуусу 80%ды түзүп, бул көрсөткүч пандемиядан кийин жогорулабай жатканын кошумчалады. Ал эми медицина жаатындагы адистер калктын эмдөөдөн баш тартканын туура так маалыматтын жетишсиздиги менен байланыштырышат. Есть такое правило в медицине. Медицина адамга зыян эмес, пайда алып келиши керек. Бул маалыматты элге жалпак тил менен жеткирүү маанилүү. Андыктан мен бул учурда эмдөөгө каршы болгондо эмес. Вакцина боюнча ата-эне толук билбей жатканын көрүп жатам. Медицинада эгер адамдын чоң кичинесине карабай маалыматты туура жеткирсе, каршы болуу орун албайт деген түшүнүк бар. Андыктан текшерилген жеткиликтүү маалыматты элге жеткирүү аксап жатат. Мында эмдөөдөн өтпөгөн учурдун оң терс жактарын толук көрсөтүп берсе, анда адам бир чечим кабыл алаары белгилүү экенин айтат. Ал эми медицина илимдеринин доктору Камчыбек Узакбаев жаңы төрөлгөн баланын эмделиши кайсы оорулардан сактарына токтолду. Эмдөө аркылуу мынагу оспа оорусун дүйнөдө почти 100% жок болду. Ана мынагу балдардын арасындагы жанагы полимиелит шал оорусу деп коебуз. Бирок эпизодический деп коебуз да, мисалы мурдагы жылы Тажикстанда абдан чоң вспышка болду. Анан биздин түштүк кээ бир райондордо дагы биринчи серин ооругандар болду. Жакында ушундай эле полимиелиттин кээ бир түрлөрү Россиянын кээ бир райондорунда болуп, алардын докторлор айтты, ошол инфекциянын заносу Тажикстан, Кыргызстан аркылуу кеткен деп. Кыргызстанда жылына 160 миңге жакын ымыркай төрөлөт. Анда ар бир балага бир вакцина этап менен 3 жолу сайылып, аралыктар сакталуусу кажет. Бул учурда бир жолу алган вакцина баланы эмдөө үчүн жетишсиз. Андыктан адистер ар бир эмдөө белгиленген убактысынан кечиктирилбегени маанилүү дешет. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, New TV. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп директорлорун тандоо 2023 аталышында жарыялаган сынак 28 февралда башталат. Министрликтин басма сөз борбору билдиргенде, бул күнү Бишкек, Чүй, Талас, Ысык көл, Ош жана Нарын облустарынын айрым мектептерине жетекчилер конкурстун негизинде тандалат. Сынакка катышуучулардан педагогикалык эмгек стажы 7 жылдан кем эмес же административдик кызматтарда 5 жыл иштеген, соттуулугу жок маалым кат. Ошондой эле нарколог менен медициналык аныктама талап кылынат. Эгер мырза талапкер болсо, аскердик күбөлүгү керектелет. Муну менен бирге талапкердин заманбап шарттарда билим берүү уюмун өнүктүрүү программасы болуусу кажет. Аталган документтерди PDF формат аркылуу, электрондук почта аркылуу кабыл алынат. Бишкек шаарында 28 февралда өтө турган болду.
Чүй облусунда дагы 28 февраль өткөрүлө турган болду. Талас облусу боюнча конкурс 1 мартта, Ысык Көл облусунун конкурсанттары дагы 1 мартта, Нарын облусу дагы 1 мартта. Бул биз эки жакты мурда ар бир облустун борборундагы мамлекеттик жогорку окуу жайынын базасында өткөрүлчү да. Азыр мурда масштабдуу түрдө өткөрүлгөн болсо, азыр сандар азайды да. Андыктан ар бир облуска барып отурбай эле конкурсанттар эки жерге чогула турган болду. Өзүнүн белгиленген күнүнө ылайыктап, мисалы үчүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин базасында өтө турган болсо, түштүк аймактардыкы, түндүк аймактыкы Бишкек шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өткөрүлө турган болду. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.